Дооронбек Садырбаев 4 метр çıt. Angeme. Çıгарманы көркөм окуган, үндөштүргөн Эрнис Кыяз. Үйлөнүп алдык. Айлык берген күнү атай магазинге барып, бу кешке арнап, роза гүлү бар көгүлтүр түстөгү 4 метр çıt сатып келдим. Келинчегим алып келген белегимдин жупунулугуна карабай, мулуңдап сүйүнүп, çıттын бир учунан кармап боюна ченеп көрдү дагы. Абдан сонун çıt экен. Эртең көйнөк тигип алам. Карасаң кандай жарашыктуу деди жаналы калбай. Кана деп бурла бергенимде колумдагы авторучкамдан бир тамчы сыя чачырап кетип, жанагы çıттын кыргагына бармак басындай көк жашыл так болуп калды. Кап булгап койбодумбу? Ой, эчтеке эмес. Бучканда эле бул жерин кесип таштайм деп Букеш деле кайгырган жок. Ана мына деп көйнөктү тиккенче Букештин жеңеси келген жатыптыр деген кабар угуп калдык. Эмне кылдык? Шаарда турабыз. Кызматка орношконума жарым жылда боло элек. Букеш болсо али окуусун бүтө элек. Алган айлыгымда бир тобун эңшерип салганбыз. Бирок жеңебизди түзүктөп күтпөсөк да болбойт. Билесиңби деди Букеш адыр эле таба койгон акылын ортого салып. Жеңем келсе колубуздан келишинче коноктойлу дагы, кетеринде мына бул чытты берели. Жупуну болуп калбас бекен? Жупуну болсо кантип? Темеле келип кетсе деле алыбызга жараша сыйбызды көрмөк. Бирок жеңем куру кол келбейт. Демек биз дагы бирдеке берип жөнөтүшүбүз керек. Мейлиң анда өзүң эле билчи. Ошентип Букештин жеңеси да келди. Букешке деп көйнөктүк 4 метр крептешин алып келиптир. Жеңе келип асты үстүнө түшүп коноктогон болдук. Эртеси кетеринде 4 метр чытты алдына койсок жеңеси. Тим эле койбопсуңар да? Мен чыт үчүн келиптирминби деп мурдун чүйрүдү. Жеңе, кечирип коюңуз, шарт ушундай болуп калды. Аман болсок дагы сыйлашып аларбыз. Капа болбой кетиңиз деп болбой атып 4 метр чытты колуна карматып жөнөттүк. Жеңеси бизге тарын касып кетти. Көп узабай эми менин жеңем бизди куттуктаганы келип калды. Ал да куру кол эмес, келиниме деп 4 метр креп жоржет алып келиптир. Муну дагы мурунку эле жеңебизде коноктоп, кетеринде баягы Букештин жеңеси алып келген крептешинди берип жөнөттүк. Менин жеңем кубанып кетти. Эми Букеш жанагы жеңем алып келген кездемеден көйнөк тигип ал, өңү да түзүк экен деди. Жок, тикпей калайын деп Букеш айтканыма көнгөн жок. Али бизди куттуктап келе турган тууган уруктун чети ойло элек. Алардын ар бирине бирден көйнөк ала берсек, дайыныбызды таппай калабыз. Андан көрө мына бул креп жоржетти жүжүр кылып коелу. Эмне? Жүжүр кылып коелу деп. Жанагынтип келип калгандарга жүжүр кездемени берип алмаштыра беребиз. Рас айтасың. Букештин оюнун орундуу экенин, биздин үйдү эжебиз, жеңебиздин сиңдиси, тай жеңебиздин кудасы, анын келини дагы ушул сыяктуу сыйлуу коноктор сел жүргөндө каптай баштаганда бир билдим. Биздин үй өзүнчө бир мейманкана болуп калды. Кээде базарлап келгендер атайлуу эле бизге келишпесе дагы, кечигип калышса дүкөндөн 4 метр кездеме ала коюп келип калышат. Анткени шаарда турабыз да. Жанагы 4 метр чыт, бирде 3 метр крептешин болсо, бирде 6 метр штапелге же 5 метр атласка айланып калат. Өзүбүз болсо товар алмашуунун кынуусун таап, бир конок алып келген кездемени эмки келчүсүнө арнап коебуз. Кээ бир конок ол таарынып кетсе, кээси кубанып кетет, жаны тескерисинче. Анткени бирөө крептешин алып келип, чыт алып кетип жатса, а экинчиси штапел алып келип, креп жоржетке ээ болуп жатпайбы? Биз аркылуу республиканын түштүгүндөгү менин туугандарым менен түндүгүндөгү Букештин туугандары дагы таанышышып, катташышып, жанагы биздикиндей товар алмашуунун ыкмасын бизден дагы өркүндөтүп алышкан. Биздин үй болсо эки жактан келгендер үчүн автовокзал. Жакында дагы бир жаңы конок келди. Баланча акеңиздин зайыбы Түкүнчө жеңеңиздин эжесинин кайын сиңдиси болом дегенде тааныбасам дагы, амансыңарбы? Баланча акем күлүү деп баабырап сабырап үйгө киргиздим. Чай ичип отурганыбызда келинчегим эле ымдап сыртка үйгө чакырат. Эмне болду экен деп чыгып келсем, жанагы коногубуздун бизге деп алып келген кездемесин колума кармап алып, боор эзилгенче күлүп жатыптыр. Тааныдыңбы? Эмнени? Жакшылап карачы. Ошобу? Ошол. Баягы биздин кыргагына сыя тамган роза гүлү бар көгүлтүр түстөгү 4 метр чытыбыз колдон колго өткөндүгүн өнбөй айтор өңүнөн азып кирдебирээк калганда карабастан баягы биздин чыт экенин жазбай тааныдык. Байкуш чыт. Туп-тура бир жылдан кийин өзүнүн алгачкы ээлерин издеп келгенин карасаң. Бул чыт канча кишини таарынтып, канча кишинин көңүлүн алып, канча кишинин колунан өттү экен. Биз Букеш экөөбүз чытка ыраазыбыз. Анткени бир жыл бою жүжүр болуп келген конокторубузду күзөтүп, саякаттап жүрүп, акыры өзүгө кайра келбедиби? Эми Букеш мындай мал товар чытты колдон чыгарбай, жакшылап жууп туруп көйнөк тигип алат.
Чыгарманын аягы. Аңгеменин автору Дорунбек Садырбаев. Чыгарманы көркөм окуган, үндөштүргөн Эрнис Кыяз. Урматтуу YouTube каналдын катталуучулары, кыргыз жазуучу акындарынын чыгармаларын, кыргыз адаби китептерин үндөштүрүү, аудиолоштуруу боюнча ушул платформага долбоорго каржылай колдоону кааласаңыз, экранда көрүнүп турган номерларга, эсептерге акчалай каржы которсоңуз болот. Мээнетти бала укканыңыздарга чоң рахмат. Бар болуңуздар.